Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башчыларына өлкөдөгү тартипти камсыз кылууга жардам сурап кайрылды. ЖККдагы өнөктөштөргө кайрылуу орундуу жана мезгилдин талабы деп эсептейм деп президент билдиргенин Спутник Казакстан агенттигине таянып РИА Новости жазды. Токаев өлкөдө болуп жаткан акыркы окуяларды сырткы агрессия деп атады. Анын айтуусуна караганда кеп мамлекеттин бүтүндүгүнө коркунуч жаратып, жарандарга кол салуу жөнүндө болуп жатат. Эскерте кетсек, 2 январда Казакстандын батышында суюлтулган газдын кымбатташына байланыштуу нааразылык акциялары башталган. Кийин нааразылык акциялары өлкөнүн башка аймактарына да жайылды. Массалык нааразылык акцияларынан улам Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев өкмөттүн отставкасы тууралуу жарлыкка кол койду. Ошондой эле Казакстандын Коопсуздук кеңешинин төрагасы алмашып, Нурсултан Назарбаевдин ордуна Касым-Жомарт Токаев келди. Нурсултан, Алматы шаарларында жана Мангистау облусунда өзгөчө абал режими жарыяланып, коменданттык саат киргизилди.